Айы күнү келип, Хавайыны эгиз көз жарды. Түгөйлөрдүн эркегин Кабыл, кызын Иклима деп аташты. Эми адам ата менен Хавайыны баланын ыйы, баланын күлкүсү, кыскасы бала бактысына балкыган башкача жашоого сүңгүдү. Кабыл менен Иклима жерден боорун көтөрүп торолуп калганда Хавайыны дагы эгиз төрөдү. Бул жолда бир уул, бир кыз жарык дүйнөгө келди. Уулду Абыл, кызды Лубида деп аташты. Ушинтип Хавайыны ар дайым эгиз, бир уул, бир кыз төрөп, адам урпактары жер бетинде көбөйө берди. Көбөйүүнүн дагы бир жолу катары Кудай Таала мурда төрөлгөн түгөйлөрдү кийинки төрөлгөн түгөйлөр менен баш коштурууну буйруду. Тагыраак айтканда, биринчи түгөйдөгү эркек кийинки түгөйдөгү кызга, кийинки түгөйдөгү эркек мурдагы түгөйдөгү кызга баш кошуусу керек болгон. Бул адам урпагынын улануусунун бирден бир жолу болчу. Кийинчерээк жердеги адамдардын саны көбөйгөндөн кийин бул шарият жокко чыгып, түгөйлөргө да бир туугандарга да үйлөнүүгө тыюу салынган. Биринин артынан бири төрөлгөн балдар бой тартканча адам ата менен Хавайыны бир топ эле машакат тартышты. Бирок улаан бирөөнүн күлкүсү, бирөөнүн алгачкы кадамы, бирөөнүн булдураган таттуу тили алардын машакатын унуттуруп, көңүлүн көтөрүп, жүрөгүн жибитип, денесин балкытып, бакыттын кучагында жашоосунда уланта беришти. Баланын бары да бале, жогу да бале деп бекеринен айтылган эмес. Буга чейин жалаң гана жакшылыктарын көрүп келген ата-энеге баланын балеси алгачкы түгөйлөр бойго жеткенде башталды. Адам атага Кудай Тааладан жүктөлгөн буйрук боюнча Кабыл өзүнөн кийинки төрөлгөн түгөйдүн кызы Лубидага, Абыл болсо Кабылдын түгөйү Иклимага үйлөнүшү керек болчу. Үйлөнчү мезгил келип, маселе чечилерде Кабыл теңирден тескери сүйлөп, атасына каршы чыкты. Үйлөнчү кызды тандоодо баланын ата-энеге каршы чыгуусу адамдын канына сиңген адат. Анткени адам жактыруу сезимин өзү башкара албайт. Көңүлүнө төп келип, жагып калган адамына кандай жол менен болсо да жетүүгө аракет кылат. Жактырган адамдын дагы кемчиликтери ага артыкчылыктай көрүнөт. Сүйүүнүн көзү көр деген ошо. Адамдагы мына ушул сезимди байкаган шайтан адамды дал ушул жеринен оозуктап жетелеп алат. Муну шайтан адам ата менен Хавайыны бейиште чогуу жүргөндө эле байкаган. Кийин мезгилин күтүп жүрүп, Кабылды да дал ушул талуу жеринен кармады. Иклиманын сулуулугун көрбөй турасыңбы? Ал сага ылайык. Өз түгөйүңдү Абылга тарттырып, акмак десе. Шайтандын шыбыры ансызда ышкысы Иклимага тартып турган Кабылдын жалындаган сүйүүсүндө май чачып жибергендей болду. Иклима меники, башка сөз жок деп атасына катуу айтты Кабыл. Бул Кудайдын буйругуна каршы чыгуу, түгөйүнө үйлөнүүгө болбойт да, анын үстүнө Абылды да ойлоо керек. Өзүнүн боор эти канча жыл кыйналып багып чоңойткон уулунан кайша уккан алгачкы ата адам болду. Ал аны көндүрө албасына көзү жетип, баарын Кудай Таала өзү чечет. Ага курмандык чалгыла. Эгер сенин курмандыгың кабыл болсо, сенин айтканыңдай болсун деп өкүм чыгарды. Кабыл дыйканчылык кылчу. Абыл болсо мал бакчу. Ар кимиси өзүнө таандык нерседен курмандык чалууну эп көрдү. Кабыл бир боо будайын алып келди. Ал кезде кабыл болгон курмандыкка чалынган түшүм күйүп кетчү. Мына ошондуктан курмандыктын кабыл болгонун билишчү. Кабыл жаман оюнда Кудай курмандыгымды кабыл кылса баары бир күйүп кетет деп, орулган будайынан данып күбүлүп, саманы сапырылганын боолоп келиптир. Абыл болсо Кудай курмандыгымды кабыл кылса уят болбойын деп, койлордун арасындагы семиз кочкорду тандап келет. Бир ата, бир энеден төрөлүп, бир курсактан чыккан эки адамдын эки башка пикирде, эки башка түшүнүктө болгону, таң калыштуу болгону менен, бул Кудай Тааланын билермандыгы жана даанышмандыгы менен адам табиятына анын зубаласын ийлегенде эле кошо ийлеген. Адам ата жасалган топурак ар түрдүү болчу, анын насили да ар түрдүү болду. Пейлиңден табасын деп коюшат. Кабылдын пейили кичинекейинен эле жаман болчу. Абылдыкы такыр башка. Кабылдын тар пейили акыры өз башына муш болду. Жада калса жаратуучусуна курмандык чалганда да сараңдык кылды. Чагылган Абылдын коюн жалмап кетти. Кабылдын бир боо саманы ордунда калды. Бул окуяны да эки бир тууган эки түрдүү кабылдады. Абыл дароо саждага жыгылып, чекесин жерге тийгизде тайзим кылып, жаратуучусуна ыраазылыгын билдирди. Кабыл болсо буга күнөөлүү атасы экендигин айтып, атасын Абылга дуба кылып, мага дуба кылбай койдуң деп айыптады. Абылды Иклима сенин теңиң эмес, ал мага ылайык деп шылдыңдады. Кыскасы бүт дитин шайтанга бийлетип алган Кабыл Кудайды да, атасын да, бир тууганды да көзгө илген жок. Адам бир кырсыкка туушар болордо, ушинтип эч кимди көзгө илбей, шайтандын жетегине ээрчип,
өз билгенин жасап калат. Ошол учурда Кудай Таала аны кандайдыр бир балеге түшүктүрүп, көзүңдү аш деген белги берет. Ушул балее менен өзүнө келип, тооба кылып, туура жолун таап кеткендер арбын. Бул Кудай Тааланын пендесине кылган жакшылыгы. Кээлери бул эскертүүнү туура эмес кабыл алып, күнөө, катасын андан ары улай берет. Кудай аны дагы эскертет. Ошентип эскертүүнү туура кабылдаганы жолун табат. Кабылдабаганы баледен башы чыкпай өтүп кетет. Кабылдын башында ушундай бале тууруй баштады. Алгач атасына каяша сүйлөдү. Бир тууганын кемсинтип, кордоду. Эми мынтип жаратуучусуна да моюн толгоду. Мунун арты жакшылык менен бүтпөсү көрүнүп калды. Бир күнү кой кайтарганы кеткен Абыл адаттагыдан кечигип калды. Адатта күнкү төбөгө келип, мээ кайнаткан ысык болгондо койлорун көлөккө айдап келчү. Күн чак түштөн ооп баратса да, али келбей кечиккен уулунан кыжалат болуп адам ата андан кабар алуу үчүн Кабылды жиберди. Кабыл босогодон бут үзөр замат баягы бизге тааныш шайтан желкесине мине калды. Көктөн издегениң жерден табылды деген ушу. Кабыл, агаңдан бир отоло кутулбасаң, Иклимага жетүүң кыйын деп азгырды шайтан. Кабыл шайтандын бир отоло кутул дегенине анча маани бербеди. Бирок агасына болгон көрө албастыгы күчөп, жек көрүүсү чектен чыгып, көзү кызарып чыкты. Жүрөгү адаттан тыш катуу согуп, дүкүлдөгөнү өзүнө угулуп турду. Абыл койлорун айдап, колот ылдый түшүп келе жаткан экен. Агасынын утурлай келгенин ичи жылып, алыстан кыйкырып салам айтты. Саламы жоопсуз калганына да көңүл бурбай, агасына жылмая карап жакындады. Ошондо гана агасынын көзүнөн чоктой кызарып жалтыраган каарды көрдү. Иштин чоо жайын али сезбей, "Сизге бирдеме болдубу?" деди. Кабыл унчукпады. Тагыраагы бир нерсе айтайын деп, бирок буулуккан ачуусунан үнү буулду. "Мен сени өлтүрөм." Ары ачуу, ары кек аралаш чыккан үн Кабылдын оозунан чыкканы менен муну анын ийининде отурган шайтан айткансыды. Анткени буга чейин адам тукумунда өлүм же өлтүрүү деген сөз жалаң хайванаттарга гана колдонулбаса, адам баласына карата колдонулуучу эмес. Ошондон улам алгач оозунан чыккан сөзгө Кабыл өзү да чочуп кетти. Анан кайра сүйүндү. "Ыра сени муну өлтүрүп салса болот да. Жана шайтан бир отоло кутул деп жатпады беле?" Чачыраган оюна ора-пара келе калган бул пикирин шайтан кубаттап жиберди. "Ооба, туура кыласың. Бул сенин чекеңге чыккан чыйкан. Андан кутул. Тигине кырдуу ташты ал да көк желкеге коюп сал. Мени өлтүргүдөй сизге эмне жамандык кылдым?" "Жай, салмактуу, эч камырбай сурады Абыл. "Менин түгөйүмдү сен алмак болдуң. Атам сага дуба кылат. Жараткан сенин курмандыгыңды кабыл кылат." Кабыл андан ары сүйлөй албай, ачуусуна буулугуп токтоп калды. "Кудайдан коркпойсузбу? Кудай Таала такыба өзүнөн корккон пенденин курмандыгын кабыл кылат. Мени эми такыба эмес деген турасыңбы?" "Ооба, мен такыба эмесмин. Азыр сени өлтүрүп койсом да болот. Сиз мага кол көтөрсөңүз да мен сизге кол көтөрбөйм. Мен өзүмдү күнөөгө батыргым келбейт." Абыл агасынын колунан аны өлтүрүү келерине шек санабаса да, ага каршылык кылууга түк ниеттенген жок. Болбосо Кабылга караганда да ал алда канча олбурлуу, күчтүү болчу. "Мени өлтүрсөңүз күнөөкөр болуп тозокко түшөсүз" деди ада. "Мени өлтүрсөңүз күнөөкөр болуп тозокко түшөсүз" деди да койлорун айдап жөнөй берди. Чынында буга чейин адам башынан өлүмдү өткөргөн эмес. Кабыл өлтүрөм деген сөздү шайтандын үндөсү менен айтып, бирок өлүм кандай болорун али өз көз алдына келтире алган жок. Абыл да өлүм тууралуу айтып, агасы аны өлтүрүп коюшу мүмкүн экенине ишенсе да, кантип өлтүрөрү, өлүмүн кандай болору андан сезимине келген жок. Экөө бир саамга унчукпай, аралары да алыстай түштү. Койлорун кыроолоп, колот ылдый кетип бараткан инисин жек көрө карап, ордунда катып турган Кабыл кокустан жердеги жанааракта шайтан көрсөткөн кырдуу ташты ала чуркап Абылга жетекелди да чыйкыйына уруп калды. Абыл үн сөзгө келбеди. Турган жеринде бир саамга катый калып, анан кулаган карагайдай чалкасынан кетти. Кабыл аны жерге жеткизбей кучактап, өзү кошо жыгылды. Анан аны жерге жаткырып өзү өйдө болду. Алгач эч нерсе болбогондой инисин кайдыгер карап турду. Анын такыр кыймылсыз жатып калганын көргөндө гана чочуп кетти. Өзүнө келди. Буга чейин өлүп жаткан айбанаттарды да далай көргөн. Алар дал ушундай үнсүз катып жатчу. Коркуп кетти. Инисин жаакка чапкылап, түрткүлөп тургузууга аракет кылды. Майнап жок. Дени кыймылсыз. Колот ичин жаңырта бир кыйкырып алды. Өлтүрүп алган турбайбы? Өлүм деген ушул турбайбы? Эми эмне кылат? Алгач атасына чуркап кабар айтайын деди. Жок, болбойт. Бул барып келгенче жырткычтар инисин тытып кетиши мүмкүн. Анан да атасына эмне дейт? Өзү өлүп калды дейби? Кокустан өлтүрүп алдым дейби? Эмне десе да атасына бул оор тиет. Жок,
Муну атасы билбеген оң. Анда эмне кылат? Шолоктоп ыйлаганча ар демени сүйлөп, сөөктү мойнуна артып алып, колот өйдө желип жөнөдү. Оба, атасынын көзүнөн ыраак алып кетүү керек. Анан бир айласы болор. Жараткандын кабылга берген алгачкы жазасы ушул бем. Ал инисинин сөөгүн колуна көтөрүп бир канча күн жүрдү. Чарчаганча басат, жасатты жерге коюп эс алат. Ою уйгу туйгу, эмне кылаарын да, эмне кылып жатканын да билбейт. Кайра көтөрөт, ар бери басат. Шайы ооп, алы куруп кайра отурат. Күн чак түштөн ооп калган. Кабыл чалыгып бутун араң шилтеп келип чоң таштын көлөкөсүнө эс алууга көчүк басты. Арада эки карга жем талашыппы же башкабы чокулашып жаткан. Кабыл аларга караганда дарманы жок. Маңдайынан шоргологон терин сүртүп, жаш аралаш аккан терин шордуу даамы оозуна кирип, жан жагына түкүрүп койду. Каргалардын бири экинчисин кууп Кабылдын маңдайына келди. Кабыл эми гана алардын жан алекетте тытышып, канат куйруктарынын быт-чыт чыгып жатканына кызыга карады. Жанагы кууп келгени бир кишинин үстүнө чыгып, тырмагы менен тытып, тумшугу менен чокуп, акыры тиги кыймылсыз жатып калганда андан бир аз алыстап, анан тырмалап жерди каза баштады. Бул экөөнүн тытмалашканына Кабылга иниси экөөнүн келишпестигин эстетти. Дагы ыйлады. Инисине буур ачыды. Ушул бечара каргадай кылып инисин өлтүрүп койгонуна эми чын да өкүндү. Инисинин сөөгүн кучактап шолуктоп ыйлады. Өтө оор кылмыш кылганын түшүндү. Абылдын жүзүнө жашы тамган сайын өзү эмес, ал ыйлап жаткансып, ыйлаганда да наристе кезинде тамтуң басып муну артынан ээрчип, бул болсо ага жеткирбей качканда ыйлагандай сезилип, ошол балалык күндөрдүн эстеп жүрөгү эңшерилди. Инисинин көкүрөгүндө башын жөлөп, өзүн токтото албай, солкулдап ыйлай берди. Канча отурганы белгисиз, кулак тушунан шырпылдаган добуш Кабылдын башын өйдө кылды. Баягы карга экен, тиги карганын тартып канатынан тиштеп, сүйрөп барып, тырмагы менен казган чуңкурга таштап, казылган топуракты шилегилеп көмө баштады. Кабыл эмнегедир сүйүнүп кетти. Инисин өлтүрүп алгандан бери биринчи жолу сүйүнүшү. Дароо тура калып, ары чуркап, бери чуркап, уштуу таш таап келди да жерди каза баштады. Чарчаганын унутту. Бүт күчү менен казды. Токтобостон дем албастан казды. Акыры адам денеси батчу оор пайда болду. Сөөктү колтугунан аяр кармап сүйрөп орго түштү. Узунунан жаткырып, анын борпоң топуракты анын үстүнө шилей баштады. Топурак шилеген сайын инисинин денеси жашырылган сайын эми аны эч көрбөстүгүн, аны менен эч сүйлөшпөстүгүн эстеп, ийиндери солкулдап, буулугуп ыйлай берди. Топурактын баарын сөөктүн үстүнө шилеп, томпойто балык жоон кылып үйдү. Тырмактары канталап, ачышкан колундагы нымдуу топуракты мурдуна жакындата жыттап, үстүндөгү жүктү алып салгансып оор үшкүрдү да, иниси көмүлгөн адамзаттын жашоосундагы биринчи кабырды үнсүз тиктеп, муңкана отуруп калды. Кабары адам атага оор тийди. Кабылдын үнөзү оор, пейли, бузук экенин башынан билчү. Бирок бир тууганын өлтүрүп коет деп түгөйлөгөн эмес. Бала жакшы чыгабы, жаман чыгабы ата үчүн баары бир бала. Туңу Кабылды да, такыбы Абылды да бирдей жакшы көрчү. Адам ата. Эми Минтеу Абылдан айрылганы бир сыздатса, аны бир тууганы өлтүргөнүн бир сыздатып көпкө кайгырып жүрдү. Кудай Таала инсан жашоосу ушундай өңүттө өтөрүн, дүйнөдө эч кимди түркүк болбостугун, өмүр канча узун болбосун, бир күнү чегине жетерин, күн өткөн сайын инсан өлүмүнө жакындап бара берерин, бири өлсө экинчиси жарык дүйнөгө келерин, инсан жашоосу ушинтип кыяматка чейин улана берерин Адам атанын дитине салып, көңүлүн жубатты. Адам атанын көкүрөк жарасын убакыт өзү дарылап, өткөнү унутулуп, келечектин шооласы чачырап жашоо уланды. Абыл каза болгондон кийин Адам ата менен Хава эне дагы эгиз бала көрүштү. Уулун Адам ата Шис деп атады. Белек деген майнын туюндурган бул ысымды уулу Абыл каза болгондон кийин анын ордуна белек катары берилди деген ишеним менен койду. Шис башка балдарынан айырмаланып, өзгөчө шыктуу, куйма кулак, атасынын айтканынан кыңыр баспаган элпек, такыба болуп чоңойду. Адам деп аталган жумуру баш эки аяктуу макулуктун бир жер бетинде пайда болгонуна 1000 жылдын жүзү болду. Алгач экөө эле, анан төртөө болду. Эми мынтип тоголок жердин бир бурчун толтурганга жарап калышты. Инисин өлтүрүп койгондо Кабылды эске албаганда адам урпактары атасы көрсөткөн шарият менен жашап, күнөө катадан сактанып, таза топук жашап келет. Баары өз жайында сыяктуу. Болгону бул элдин, тагыраак айтканда, кыямат кайым болгончо жашап өтчү элдин атасы адамдын ичер суусу, көрөр күнү түгөнүп, ажалы жакындап баратты.
Кудайдын кабары менен адам ата өмүрү бүтүп бараткан өзү да билди. Миң жылдай илгери бейиштен таткан мөмөлөрүнүн даамы дагы эле оозунан кетпей, эми аны эңсеп, жегиси келип, жакын арада чындап эле бейиш мөмөсүнөн кайрадан ооз тийип кала турганындай сезилип, өзүн башкача сезе баштады. Алгач кенже уулу Шисти жанына чакырды. Өзүнүн көзү өтсө эл журтту баштап, баш көз боло турган уулу ушул эле. Шиске жакын арада бул жашоону таштап кетерин айтып, элдин жүгүн тапшырды. Күн чыгып кайра батканга чейин жана баткандан кайра чыкканга чейин канча убакыт өтөрүн үйрөттү. Кайсы учурда кандай ибадат аткарыларын айтты. Жакынкы келечекте жер бетин суу каптап, андан Кудай Тааланын буйругун аткарган бир аз гана такыба инсандар аман каларын, адамзаттын кийинки урпагын мына ошолордон уланаарын кабарлады. Андан кийин жанына чогулган небере чөбөрөлөрүнө акыл насаатын айтып, сөз акырында бейиштин мөмөсүнөн таткым келип жатат деп шыбырады. Атанын ар бир айтканына кың дебей угуп, аткарып көнгөн небере чебери бейиш мөмөсүн издеп жабыла чыгып кетишти. Ара жолдо аларга инсан кейпиндеги периште жолугуп, үйгө кайта бергиле, атаңар бейиш мөмөсүн өзү таап алды деди. Келишсе, адам ата бул дүйнө каркытынан кутулуп, акыретке сапар кылып кеткен экен. Инсан кейпиндеги периштелер келип, адам атанын сөөгүн сууга алышты. Анан кепиндешти, жаназа намазын окушту, мүрзөгө өз колдору менен коюшту. Мунун баарын алар адам урпактарына сабак кылып, иш жүзүндө көрсөтүп беришти. Акырында алардын бири чогулган элге, өлгөн адамды узатуу жөрөлгөсү ушундай болот. Эми араңардан бирөө кайтыш болсо, дал ушинтип узаткыла, деди да көздөн кайын болушту. Күн тутулуп, буулуккан булуттар көз жашын төгүп өттү. Адам деген асыл атты алып, мына ушул кара жердин өзүнөн үзүлгөн зубаладан жасалган жер бетин кыяматка чейин мекендеп урук урпагын өстүрүп, тарбиялап, аларга бир Кудайды таанытып, бир Кудайга сыйынуу тартибин үйрөткөн алгачкы инсан дүйнө салып, кайра топуракка баш койду. Бир кездери Кудай Таала муну жаратып, анан жерге түшүрүп жатып, жерде жашайсың, жерде өлүп, жерге көмүлөсүң, анан кайра жерден тирилип чыгасың дегени мынтип жүз бере баштады. Адам ата жерде Кудай Таала өлчөп, ченеп, бычып койгон ырыскысын жеп, өмүрүн жашады. Эми мынтип кара топуракты жамынып жатып калды. Жакында мындан тирилип, Кудай Тааланын алдына барары да чын. Уул кыз небере чеберенин кайгы муңу күн өтүп басаңдап баратты. Өлгөндүн өзүн шору дешет, тирүүлүк улана берет. Кайгы өчөт, жүрөк жаракатын убакыт дарылайт. Мына эми адам атанын артынан жыл өтпөй Хавейне да о дүйнө сапар алды. Экинчи инсан инсанияттын энеси, адамдын кабыргасынан жаратылып, ага өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп, бир кабыргасынын милдетин аткарган эне да өмүр суусу түгөнүп кете берди. Жашоо мыйзамы ушундай: ата эне кетет, уул кыз калат. Анан аларга да кезек келет. Жашоо ушинтип алга чимирилет. Убакыт өз өкүмүн жүргүзө берет.